Таласта 2 баласы менен кошо өлтүрүлгөн келин кайнагасы түндө өч алуу үчүн барган. Бүгүн 24 майда түндө Айтматов районунун Акбашат айылында 2 баласы менен кошо өлтүрүлгөн келиндин өлүмүнүн айрым жагдайлары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, өз убагында бир туугандар КН менен КМнын ортосунда мүлк талашып чыр болгон. Бул чырдын натыйжасында 2018 жылы кылмышка шектөө КН бир тууган ненеси КМга бычак менен кол салып өлтүрүүгө аракет кылган. Бирок көздөгөн аракети ишке ашпай калган. Бул факт боюнча ошол эле жылдын март айында КН 1976 жылы туулган Жаран Кара-Бура райондук сотунун чечими менен адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал 2023 жылдын март айында Бакаята райондук сотунун чечими менен пробацияга чыккан. Пробациялык көзөмөл Юстиция министрлигинин пробация департаментинин Бишкек шаарынын Чүй жана Талас облустары боюнча аймактар аралык башкармалыктын Кара-Бура жана Манас райондору боюнча пробация органдарына жүктөлгөн. КН 23 март күнү саат болжол менен 23:00 чамасында эски таарынычын эстеп өч алууну көздөп энесинин үйүнө барган. Энеси КМ талаа жумуштары менен кетип, үйүндө жок болуп калган. Ошол учурдан пайдаланып өч алууну көздөп барган КН энесинин аялына жана балдарына кол салып, аларды зөөкүрлүк менен өлтүрүп, окуя болгон жерден тоо тарапка изин жашырып качып кеткен. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 3 адамды өлтүрүүгө шектелген КН кармоо учурунда жок кылынды. Маалымат Блак, Турмуш KG. Катал мамиле кылууга туура келди. Манас аэропорту чет элдиктер боюнча түшүндүрмө берди. Аэропорттогу чет элдиктер унаалар өтчү эстакаданы ээлеп жол бербей кыйкырып сары чийинди өтпө эрежелерине баш ийбей жатышат. Бул тууралуу Кактус KG редакциясына Манас аэропортунан маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, социалдык тармактарда Манас аэропортунда чет элдиктерди түртүп, алардын чемодандарын кызматкерлер тээп жаткан видео тараган, ал коомчулук тарабынан сынга кабылган. Маалымат кызмат Кактус KG редакциясына мындай көрүнүш 3-4 күндөн бери орун алып жатканын айтты. Себеби акысыз чартердик рейстер уюштурулган үчүн чет элдиктер аэропортко батпай каалаган жерине жатып алуу, каттоо учурунда сары чийинди өтүү сындуу эрежелерге баш ийбей жатышат. Аэропортто бир канча күндөн бери ушундай жагдай. Массалык түрдө пакистандыктар аба майданына келип батпай калышты. Тышкы иштер министрлигинен тизме келген. Пакистан тарап 4 акысыз чартердик каттама уюштурган, бирок аэропортто тизмеде баары дагы жогу дагы жүрөт. Ошондой эле алардын өздөрүнүн алып жүрүүсү абдан чоң негатив жаратып жатат. Алар ызы-чуу болуп, аэропорттун өз эрежелеринин бар экенин түшүнүшпөйт. Алар унаага өтчү эстакаданы бошотпой, унааларды өткөрбөй калышты. Биздин кызматкерлердин айткандарын түшүнбөй, бир аз катаалыраак мамиле кылууга туура келди деп айтылат маалыматта. Маалымат Блак, Кактус Медиа. Камчыбек Ташиевдин уулу Кыргызстандын футбол курамасына чакырылды. Бүгүн 24 майда Кыргыз футбол биримдиги дүйнө чемпионатынын тандоо турунун алкагындагы беттештерге даярдануу үчүн кураманын окуу-машыгуу жыйынына чакырылган футболчулардын кеңейтилген тизмесин жарыялады. Белгилүү болгондой, Кыргызстан 6 майда Малайзия жана 11 майда Оман менен ойнойт. Кеңейтилген тизмеге жалпы 33 футболчу кирген. Курамага чакырылган оюнчулардын арасында УКМКнын төрагасы, Кыргызстан футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев да бар. 33 оюнчудан турган команда машыгууларын Жалал Абаддагы Барселона академиясында өткөрөт. Окуу-машыгуу жыйыны 27 майда башталып, 4-июнда жыйынтыкталат. Белгилей кетсек, окуу-машыгууларынын жыйынтыгы менен курамага 23 оюнчу кирет. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев 19 жашта. 2019 жылы ал италиялык Паоло Рашид футбол академиясына өткөн. Кийинчерээк испаниялык Леванте футбол клубунун академиясында машыга баштаган. 2022 жылы Эмирхан Кыдыршаев Барселонанын жаштар курамасынын катарына киргени кабарланган. Маалымат Блак, репортер KG. Камчыбек Ташиев Афганистандын түндүгүндө коркунуч жаралганын билдирди. Афганистандын түндүк провинцияларында террорчулардын топтолуп жатканы атайын кызматтардын көңүлүн бурушу керек. Бул көрүнүш көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түштүк чек арасынын бүтүндүгүнө коркунуч жаратып баштады деп билдирди Камчыбек Ташиев. Бүгүн 24 майда Бишкек шаарында КМШга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин жыйыны өтүүдө.
УКМК төрагасы Камчык Ташиев өз сөзүндө Россиядагы Крокус-Сити колдогу теракт бүгүнкү күндө терроризм курч көйгөй экенин, ал кайсы гана өлкө болбосун экономикалык жана аскердик күчү жайгашкан жерине карабастан коркунуч жаратып келерин көрсөткөнүн белгиледи. Эл аралык террористтик уюмдар жана алардын спонсорлору стратегиялык максаттарына жетүү үчүн айрым региондордогу чыңалган коомдук саясий абалды пайдаланууну көздөп жатышат, деди Ташиев. Ал Израиль менен Палестинанын чыры боюнча да үн катып, бул конфликт бардык өлкөлөрдөгү этноконфессионалдуу абалга терс таасир этип жатканын айтты. Биринчи кезекте мусулмандардын саны көп болгон мамлекеттерге, анын ичинде КМШга мүчө өлкөлөргө терс таасир этүүдө. Ошондой эле Израиль менен Палестинанын чыры этностор жана конфессиялар аралык конфликттердин курчушуна коркунуч жаратты, деди Ташиев. Каныбек Томонбаев Бишкектеги мурдагы абактын ордуна курулуп жаткан батирлер кандай болорун көрсөттү. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Томонбаев Facebook баракчасына мамлекеттик ипотекалык турак үйлөрдөгү батирлер кандай болору тууралуу видеосун жарыялады. Анын айтымында учурда президенттин тапшырмасы менен бардык жерлерде иш кызуу жүрүп жатат. Үйлөрдүн курулушунун жүрүшүн мамлекет башчысы жеке өзү онлайн көзөмөлдөп турат. Аталган батирлер чыныгы муктаждарга берилип, өлкөдөгү турак жай маселеси акырындан чечиле баштайт, деп билдирди Томонбаев. Белгилей кетсек, 2022 жылы 29 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8,5 гектар аянтты ээлеген номер 47 түзөтүү абагы шаар сыртына көчүрүлгөнүн, ордуна турак жай комплекси курула турганын айткан. Маалымат Булак, Супер Кейтри. Жазаларды аткаруу кызматы акын Аскат Жетиген уулу кыйноого кабылбаганын билдирди. Жазаларды аткаруу кызматы акын Аскат Жетиген уулу Бишкектеги тергөө абагында СИЗО-1де кыйноого кабылбаганын маалымдады. Маектешүү учурунда айыпталуучу Бишкектин тергөө абагында кармалып жүргөн мезгилинде ага карата кыйноо чаралары колдонулбагандыгы жөнүндө ооз-2 жана жазуу түрүндө түшүндүрмө берди. Анын жеке коопсуздугу жана ден соолугу боюнча кооптонуусу жок. Ошондой эле камактагыларга жана СИЗО-1дин кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин билдирди, деп жазылат маалыматта. Кечээ 23 майда Азаттык радиосу Аскат Жетиген уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын сотто көрсөтмө берип жатып билдиргенин жарыялаган. Ал 20 марттагы соттун чечиминен кийин укук коргоо органдары менен УКМКнын шаардык бөлүмүндө мекеменин жертөлөөсүндө 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан, башыма баштык кийгизип сабашкан деген. Улуттук коопсуздук комитети өзүнө караштуу мекемеде акындын кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтар боюнча үн ката элек. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Мен Жетиген уулу Аскат 2 айдан бери биринчи СИЗОдо отурам. Интернет булактарында мен жөнүндө туура эмес маалыматтар тарап кетиптир. Мен кыйноого кабыл келгенден бери менин ден соолугума эч кандай коркунуч болгон жок. Укук коргоо тарабынан дагы жана күч структуралары тарабынан дагы жана бөлмөдө жашап аткандардын дагы эч кимиси менин өмүрүмө дагы ден соолугума дагы коркунуч келтирген жок. Өзбекстанда президенттик кемсинткен жаран 2 жыл 6 айга түзөтүү иштерине тартылды. Өзбекстандын Ташкент облусунун Алмалык шаарынын 28 жаштагы тургуну социалдык тармактагы баракчасына өлкө президентин кемсинткен сөздөрдү жарыялаганы үчүн 2 жыл 6 айга түзөтүү иштерине тартылды. Бул тууралуу газета Чекит Уз маалымдады. Чечимди Самарканд облусунун Иштихан соту чыгарган. Айыпкер аталган облустун тургуну фармацевтикалык компаниянын негиздөөчүсү болгон. Ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Шавкат Мирзиёевдин аброюна шек келтирген маанидеги 4 видео жана сүрөт жарыялаган. Ал сотто күнөөсүн мойнуна алып, кылган жооругу үчүн өкүнүп жатканын билдирген. Анын айтымында салык кызматы анын Ташкент облусунда ачып иштетип жаткан дарыканасына бир нече жолу айып салган. Мындан улам ал жини менен өлкө президентинин дарегине шек келтирген билдирүүлөрдү жарыялаган. Сот аны 158 берененин 3-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп таап, жарыяланган материалдарды жалпы камалымдуу каражаттар аркылуу тараган маалыматка ТТ деп таап, анын телефонун мамлекеттик менчигине алган. Мындан тышкары алдыңкы 2,5 жыл аралыгында анын айлык маянасынын 20% мамлекетке которулуп турат.
Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин телекоммуникациялык тармактары же интернетти колдонуу менен президенттин эл алдында кемсинтүү же каралоо үчүн жоопкерчиликти караган өзгөртүү 2021 жылдын март айынын аягында киргизилген. Мындай кылмыш жасагандыгы үчүн 3 жылга чейинки түзөтүү жумуштары же 2 жылдан 5 жылга чейин же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жыл башынан бери коомдо президент жана анын үй бүлө мүчөлөрүн ачык кемсинткен ондой адам жоопкерчиликке тартылган. Маалымат Булак, Баракелде.